Саламатсыңарбы балдар? Азыр бизде мекен таануу сабагы. Сабагыбыздын темасы Жалал Абад облусу. Жалал Абад облусу өлкөбүздүн батыш тарабынан орун алган. Облустун аянты 33.700 км квадрат. Халкынын саны 1.214.400. Республика боюнча 3-чү орунду ээлейт. 6 шаар 8 районго бөлүнөт. Райондору Ак-Сыы району, Ала-Бука району, Базар-Коргон району, Ноокен району, Сузак району, Тогуз-Торо району, Токтогул району жана ошондой эле Чаткал району. Шаарлары 6 шаарга бөлүнөт дегенбиз. Алар Жалал Абад, Кара Көл, Майлуу Сай, Таш Көмүр, Дербен жана Токтогул шаары. Жалал Абад облусундагы бизге белгилүү кооз жерлер алар: Сары Челек көлү, Токтогул суу сактагычы. Баарыбыз билсек керек. Арсланбап токою. Арсланбап токою бул жаңгак токою. Байыркы заманда Арсланбап деген адам болгон экен. Ал Мухаммед пайгамбарга кызмат өтөп жан багып жашайт. Арсланбап олбурлуу жана күчтүү адам болот. Бир күнү Мухаммед пайгамбар ага жер үстүндө бейишке окшогон жерди табууну буйрат. Арсланбап жер кыдырып жүрүп түштүктөн ажайып кооз жер табат. Бирок ал жердин бак-дарагы аз болот. Арсланбап ал жерге өзүнүн күчү менен түрлүү бактарды отургузат. Булардын ичинен жаңгак көбүрөөк орунду ээлейт. Дарактар тез жетилип, ал жер чытырман токойго айланат. Ошентип ал токой Арсланбап дыйкандын урматына Арсланбап жаңгак токою деп айтылып калган экен. Анда эмесе окуучулар силерге тапшырма. Кимиңер туугандарыңар же ата-энеңер менен Жалал Абад областына баргансыңар. Эгерде барган болсоңор, ал жактан эмнелерди көрдүңөр? Кайсы жерлерди кыдырдыңар? Ал жак биздин жерлерден эмнеси менен айырмаланып турат экен?
Мына ушул суроолорго жооп берип, оюңарды видео менен айтып бергиле.